kanallarını açıp glukozalarga yol açıp beredi. Kalgan normaldi көрсөткүчү кандай калат? Нормада 3,3, 5,5 миллимоль литрине. Ал эми кант диабетинин биринчи тибинде аутоиммундук бузулуунун негизинде уйку бездеги бета клеткалар кыйрайт. Натыйжасында инсулин аз бөлүнүп же такыр бөлүнүп чыкпай калат. Ошонун негизинде инсулин жетишсиздигинде глюкозалар канда топтолуп гипергликемия өрчүйт. Ал эми кант диабетинин экинчи тибинде болсо инсулин жетиштүү көлөмдө бөлүнүп чыгат, бирок клеткалардын инсулинге болгон сезгичтиги төмөндөйт. Инсулин ачкыч катары клеткаларды ача албай калат. Ача албай калат дагы глюкозалар канда топтолуп гипергликемия